Саламатсыздарбы? Сиздер менен Мектеп Плюс каналы. Бүгүнкү тасма англис тил курсун онлайн акысыз окуу темасындагы тасмабыздын уландысы. Биз сөз бергендей эле бүгүн Future Learn сайтында каттоодон кантип өтөбүз, курстун жүрүшү, кандайча окуйбуз, кантип жазылабыз жана башка ушуга байланыштуу темада сүйлөйбүз. Биз менен бирге болуңуздар, каналга жазылууну унутпаңыздар. Анда баштайлы. Future Learn сайтынын башкы бети сайт англис тилинде. Англис тилин билген адамдар үчүн сайтты колдонуп кетүү абдан оңой, бирок сиз англис тилин жаңыдан өз алдынча окуп баштап жаткан болсоңуз, биздин тасма сизге пайдалуу болот деп үмүттөнөбүз. Оң жакта, өйдө жакта sign in катталуу кнопкасын басабыз. Эгерде сизде Facebook'та бар акчаңыз болсо, ошол дарегиңизди колдонуп сайтка кирсеңиздер болот. Эгер аны колдонгуңуз келбесе, анда жаңы баракча ачсаңыздар болот. Өйдө жакта катталуу кнопкасын басабыз. Бул жакта суроолор стандарт суроолор экен. Аты жөнүңүз, фамилияңыз, эгерде фамилияңызды жазгыңыз келбесе, башкы тамгасын жазууга уруксат берилет экен. Андан кийин жашыңыз. Жаш, канча жаштасыз? Биз 18ден өйдө болсоңуз 18ден өйдө же башка өзүңүздүн жашыңызды жазат экенсиз. Андан тышкары электрондук дарек. Ошондой эле өзүңүзгө каалагандай жашырын сөз ойлоп табат экенсиз. Мына керектүү жерлерин толтуруп бүттүк. Андан тышкары ылдый жакта суроо берилиптир. Кат алгыңыз келеби? Жаңы курстар жөнүндө жана сунуштар жөнүндө кат алгыңыз келеби? Жана изилдөөдө катышкыңыз келеби? Эгерде макул болсоңуз, анда бул жакты белгилейсиз. Эгерде макул болбосоңуз, белгилебестен катталуу кнопкасын басып кийинки бетке өтүп кетеби. Каттоодон өткөн соң Future Learn сайты сиздин электрондук дарекке кат жиберет. Тастыктоо каты мына келиптир. Муну ачабыз дагы макулдугубузду берип, тастыктоо кнопкасын басабыз. Эми иштөөнү улантсак болот. Мурунку тасмада акысыз курстарды кантип табабыз караганбыз. Азыр тесттен өтүп кетелик. Бүгүн англис тил башталгыч англис тил курсуна жазылып көрөлүк. Демек, курс 4 жумага ылайыкташтырылыптыр. Ар бир жумада 4 саат окусаңыз болот экен. Курстун баасы акысыз. 6 апрелде башталат экен. Жазылалык. Курска катталуу бүттү. Курс демек 4 күндөн кийин башталат экен. 4 күнгө чейин эмне кылсак болот? 4 күнгө чейин ылдый жакта өзүңүз жөнүндө айтып, башка кишилер менен таанышып, атайын англис тилинде баарлашуу платформасын колдонсоңуз болот. Бул жакта англис тилин үйрөнүүчүлөр жана башка курстарда окуп жаткандар бардыгы кирип сүйлөшүп турушат. Андан тышкары мугалимдериңиз менен таанышып чыгыңыздар. Курс башталган соң эсиңизде болсун, сизге 4 жума берилет. 4 жуманын ичинде сиз сабакты толугу менен окуп бүткөнгө жетишесиз. Видео сабактарды, аудио сабактарды колдоно аласыз. Мугалимдер менен кадимкидей эле сабакка тийиштүү болгон суроолоруңузду узата аласыз. Чогуу окуган группалаштарыңыз менен сүйлөшө аласыз. Ошондой эле башка
окуучулар менен дагы баарлаша аласыз. Бүгүнкү видео сизге пайдалуу болду деп үмүттөнөбүз. Сиздер менен Мектеп Плюс каналы болду. Биз менен бирге болуңуздар, жазылганды унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.